Мен айтылуу ошол дүйнө жүзү баардык кыргыз элим журтунун жүрөгүнөн орун алган кадимки Мыскал Өмүрканованын жалгыз чичикей кызы болом. Негизи бул Өмүркан өзү апамдын кайнатасы болот. Сагыналы атабыздын, Атай атабыздын атасы болгондо. Концерт коюп барганда Москва району Бешкөрүк деген айылында менин атам башкарма экен. Өзүнүн келинчеги бар экен, эки баласы бар экен. Анан Мыскал концерт коюп келгенде апам жактырып калат. Таанышып, келип кетип жүрүп, анан турмуш куруп кетет. Мына төрөлдүңүз, төрөлгөндөн кийин дайыма эле ошо Мыскал апанын жанында болдуңузбу? Жок. 8 айымда чоң энем жанагы бербей коюптур. Анан ал 15 жыл жашагандан кийин атам кайра ажырашып кетти. Кадимкиде эле соттошуптурбу? Сот менен ажырашыптырбы? Соттошуп ажырашкан. Саламатсыздарбы, урматтуу менен каналымдын көрүүчүлөрү, куш убак кутман күнүңүздөр менен. Адаттагыдай эле сиздерди дагы бир кызыктуу бир каарман менен жолуктуруп маектешүүнү чечип отурам. Мынакей өзүңүздөр көрүп атасыздар, бул кишини кадимки баардыгыңыздар билген тоо булбулу Мыскал Өмүркановага түздөн түз тиешеси бар. Канчалык деңгээлде тиешеси бар экенин эжеси өзүңүз айтып бериңиз. Саламатсыздарбы. Мен айтылуу ошол дүйнө жүзү баардык кыргыз элим журтунун жүрөгүнөн орун алган кадимки Мыскал Өмүрканованын жалгыз чичикей кызы болом. Атым Канжаева Айнура Асанкановна. Асыл башта айылдык китепканада иштеп жүрөм. 30 жыл болот буюрса. Анда эмесе баары башынан болсун эже. Мынакей азыр биздин көрүүчүлөрүбүз дагы аябай таң калып атат болуш керек. Эми чыгармачыл чөйрө биз баарыбыз тең билебиз. Сиз Мыскал Өмүрканованын кызы экениңизди, чоң иш-чараларда эже жолугуп жүрөбүз. 100 жылдыкта дагы бир чоң иш-чара өттү эле. Ошондо өзүңүз баш көз болуп ушинтип жүргөнүңүздү билебиз да. Бирок жалпы кыргыз эли айрымдары билбеши мүмкүн таптакыр. Ошон үчүн дагы бир жолу мына айтып кетели. Менин студиямдын мейманы Мыскал Өмүрканова тоо булбулу апабыздын, легендарлуу ырчы апабыздын жалгыз кара чечекей кызы Айнура Канжаева бүгүн менин маектешим болот. Кош келдиңиз эже. Анда баары башынан болсун эже. Ал кишини ар кандай айтып жүрүшөт да. Ошол бирөө айтат, бир дары айтат жумгалга турмушка чыккан деп, бир дары айтат чүйгө чыккан дейт. Ошону биз акырын эми өзүңүз сууруп чыгыңыз болгон. Ооба. Теги сырлардын баарын. Бул кыргыз элинин көбү даже балдары жок деп да калышат, көбү билинбейт. Апам өзү 1915-жылы төрөлгөн. Дыйкан айылында. Жумгал районунун. Эпкиндеби же Дыйкандабы? Дыйканда. Дыйканда төрөлгөн. Анан ошондо 14 жашка чыгып калган кезде апасы төрөттөн каза болуп калат. Апасы төрөттөн каза болуп калганда анан тайнем дагы ошо эмеге кошок айтып, жакшы эме кылып жүргөн экен. Ошол мындай өнөрү апама калса керек. Анан ал дагы ошо кошок кошуп ошондо жоктогон экен апамды, тайнемди. Анан ошондо айтышкан экен, сыртта угуп туруп, ошондо эле таланты бар экен да. Анан кийин ошо айтышкан экен, ай кой деп койгулачы, тиги Мыскалды зээнди кейип жиберди го деп. Анан ошол менен баягы 8 бир тууганын карап калат. Кыз эң эле улуусу апам экен, кыздардан. Анан карап калганда анан кийин ошо 1 жыл, 2 жыл өткөндөн кийин Эпкин айылында кошуна айылга Сагыналы Атай атабызга турмушка беришкен экен. Анан ошон менен ал экөө баш кошуп калышат. Жашап жүргөндө жетини төрөгөн экен. Балдары токтобой, анан Бектурсун деген оолду болот. Ырым кылып коюшкан экен да.
Анан кийин ошо Бектурсун токтоп калган экен. Ошол агам чоң элек кезде эле Сагыналы атабыз согушка кетип кайтпай калган экен. Анан Жана жумгалга чыккан биринчи өмүрлүк жолдошу болсо биринчи ата болуп атат, жанагы ата. Анан эми апамдын жана комуз үйрөнүп калганы ошол кайнатасы апамдын Сагыналы жолдошу таятабыз. Ошол комуз черчи экен. Сагыналы атабыз өзү шайыр, ушундай токто жакшы киши экен. Сол кол менен чертишкен комузду. Анан ошол киши чертип баягы ырдап жүрөт да. Бул апамдын ырдаганына дагы Кожомкул атабыздын да салымы бар. Ооба. Жанагы нарынга Кадимки балбан Кожомкул атабыз. Анан ошондо жолдошу чертип берип ырдап жүргөн экен апам. Анан апам да айткан экен: "Эми киши карабайсызбы, илгерки кишилердин абдан бир касиеттүү десек да болот да." Анан ал киши айтат: "Ай, Мыскал, мен сени качанга чейин чертип берип жүрөм. Жаныңда эле бир күнү болом, бир күнү болбойм. Сен комуз үйрөн" деген экен. Анан ошондон апам таарынып, "Эмнеге чертип бербейсиң тигүү" деген экен. Анан чертпей койгон экен. Ошону менен анан апам үйрөнүп калыптыр. Жана комузду өзү үйрөнүп, өзү ырдап калган ошол экен. Ошол анан ошону менен негизи бул Өмүркан өзү апамдын кайнатасы болот, апамдын. Сагыналы атабыздын, таятабыздын атасы болгон да. Анан баягы Өмүркан болуп жазылып калган. Анан ошону менен эле Мыскал Өмүрканова кайнатасынын фамилиясында калып калган да. Анан ошону менен жүрүп жанагы нарындыра эмесине барып кароолорго катышат. Тиякта жумгалда жүргөндө эле комуз чертип ырдап, Ооба. жанагы тиги таятаңыздар менен бирдикте Ооба. Кожомкул ата ошондо деген райондук райондук маданият үйүнө алып барып атат да, Алып барып атат. Кадимкидей эле ошол жака солистка болуп, артистка болуп кирип атат. Ошондо анан кийин ырдап жүргөн экен. Анан жанагы Сагыналы атабыз кайтыш болгондон кийин Согушка барат дагы эле анан келбей калат ошо боюнча. Келбей калганда анан апамды Бул эми ошондо деген 42-43 жылдар болуп атат да, э? Ооба, ошол жылдар болуп атат. Анан ошону менен апамды бияка эми айтчы да, мыкканым, бул залкарлар, Осмонкул ата, Алымкул аталар, залкарлар барып, апамды ушундай Мыскал деген ырчыга Чыгып атат. Үнү чыгып атат, үн жакшы деп эметкен да. Анан Борборго алып келгени ошол залкара кош Филармонияга алып келет. Филармонияга алып келгенде. Анан ошол филармонияда ырдап жүрөт, атага алыска жетет. Даңкы далайга. Даңкы далайга жет дегенде 2 жолку жогорку советтин депутаты болот. Москвага декадага барат. Мунун эң негизгиси бул апамдын декадага барганда жанагы 3 мүнөт созгон деп айтышат. Ошондо алынканда. Аябай катуу таанылган да. Анан айылдарды кыдырып концерт койчу да ал убакта. Анан ошондо концерт коюп барганда Москва району Бешкөрүк деген айылында менин атам башкарма экен. Атаңыздын аты? Атам Асанкан. Башкарма экен, 30-тардын ичинде экен. Тегерегинде. Өзүнүн келинчеги бар экен, 2 баласы бар экен. Анан Мыскал концерт коюп келгенде, баягы ал убакта ошондой чоңдор тосчу эмес беле, артисттерди. Анан ошол жерден анан коноктоп, баягы апам жактырып калат. Жактырып калып, анан апам менен таанышып, келип кетип жүрүп, анан турмуш куруп кетет. Жанагы биринчи үйлөөсү менен ал киши ажырашат. Эки башка жолго чыгышат. Экөө эки башка жолго түшөт. Ошол менен анан атам шаарга көчүп кетет, апам менен. Маданият тармагында бирге болуп калат, жумушун да таштайт. Анан ошондон ошол атамдан 2 уул 1 кыз. Сиздер төрөлүп атасыздар. Мен төрөлүп атам. Сиз ошондо кайсы жылы төрөлүп атасыз? 55-жылы төрөлдүм. Ошондо апам 40-та экен. Анан сиздин 2 жанакы эркек бир туугандарыңыз сизден улуубу же кичүүлөрүбү? Жок, улуусу кийинчерээк 50ден ашып калганда каза болду. Анын бала чакасы бар, балдар. Өзү өтүп кетти эрте эле. Эним болсо 14 жашында токко кырсыктап каза болду, ток урунуп каза болуп калды.
Анан кыз мен азыр ошо кызы бир эле кызы менмин да. Ошондо эки эркек бир тууганыңыз өтүп кетти Эки бир тууганым өтүп кетти. Бирки Сагынал атамдан да Бектурсун агам да өтүп кетти. Ал дагы кийин Жумгалга барып ушул жакта жүрүп каза болуп калды. Эми сиз ошол мына төрөлдүңүз, төрөлгөндөн кийин дайыма эле ошо Мыскыл апанын жанында болдуңузбу? Жок. 8 айымда чоң энем жанагы бербей коюптур. Келип алып кетейин дегенде. Эми өзүң 2 ай мага чыдадың. Эми дагы кимге чыдайсың? Ошол жанагы ырчы болуп тияк бияка командировкага кетип калган үчүн биротоло эле чоң апанын колунда калып калдыңыз. Ошол бойдон бербей койгон экен, ошол бойдон чоң энемдин колунда калып калдым. Ошол жактан окууну бүттүм Москва районунан. Азыркыча чоң арыктечи сыйда алайлы болуп калды. Ошол жакта чогуп 10ду бүткөндөн кийин анан апам шаарга кел, окуу өткөрөм деп жүрдү. Деги эле катташтырбай да койду да мени. Кийинчерээк эс тартып калганда уурданып келип апам менен таанышып анан кеттим. Ошондо апам аябай ыйлады. Ал күн такыр эсимден кетпейт. Ошондо канча жашта болуп атасыз? Ошондо бир 15-терде. Эми жарыктык кишилер ушу жөн эле жакшынакай эле мына могу апаңды эле эми ал учурда же тартип ошондой эле. Ал убакта кыргызчылык күчөп тургандай катуу эме болгонда. Эми тиги чоң эне баккандан кийин азыр деле кээ бирөөлөр бар го таза ата энесинен бөлүп багып чоңойткондор. Анан эми жарыктык кишини карабайсың. Деги эле жибербей койгон. Жада калса чоң энем көз өткөндөн да жибербей коюшканда. Шаарга барса бузулуп кетет. Энесине барса шаарды бир мындай эме көргөн да абдан. Үркүп. Азыр эми баягы азыркы заман кеңиндик түшүнүп, шаар жакшыны билип калды. Ал убакта шаарга барса жок болбой калат деп. Анан 10ду бүтөөр менен кетем окууга барып, апама барып кетем деп турган мезгилде кайра эле ошол сөөк жаңыртып, өзүбүздүн бир бөлө болуп кетти, ошого турмушка берип койду. Сизди? Мени. Ошондо 17-18 жаш улуураак туугандарыбыз болуп кетет. Бөлө болчубуз. Ошондо 17-имде келдим. Апа эме турмушка. Болду. Анан окууда калды, баары калды. Апам аябай ыйлап жүрдү. Аябай ыйлады. Ошо эң жок дегенде ошо окутуп, баягы Мыскалдын кызы, өзүм карап, өзүм үйрөтүп дегенде, менин жолум жолдосо дедиби, бир эле арманым тайкелер менен тааныштыра албай кеттим деди дагы, анан комуз үйрөнсөң болот эле деди. Комуз үйрөнгөн жокмун эми. Сиз анда такыр эле мындай алыс болгон турбайсызбы ал кишиден, э? Алыс эле болдум аябай. Анан барып турмушка чыккандан кийин барып турду. Турмушка чыккандан кийин окубай калдым да. Анан 10 жыл малда жүрдүм. Ошо тоого да барар эле, жайлоого апам. Машина барбаган жерге ат менен барар эле. Анан барып, ошо ырдап, көңүлүндү ачып, баягы абдан мен эми азыр ал убакта билген жокмун да. Көрсө ошо ичинен кейип жүргөн экен да. Окубай калды, бир кысым болсо окубай калды деп. Жака деп коет, ылдый фермага түшкөндө аяка барар эле. Барып конуп, барганда эле баягы коноктошуп, кой союп, абдан баягы элдер мамамды ырдатып, ошентер эле да. Аларды көрүп калдыңыз сиз? Ырдаганын? Ал ырдаганын көрүп калдым, мен бирок жанында болгон жокмун. Эне бала болуп, мындай бир сырдашып, сүйлөшүп, апамдын көп жактарын ошо билбей да калдым да. Анан эле ошо барганда эле жанагынтип мени ошо сооротуп, эметчи экен да көрсө. Эми ошондо Мыскал апалар биякта шаарда болуп атты да атаңыз менен. Ооба, шаарда. Анан кийин үйлөрү каякта эле? Үйлөрү Кен Октябрдын жанындагы ырчылардын Октябрь кинотеатрынын жанындагы. Кинотеатрдын жанында эле 5 комнат. Анан ал 15 жыл жашагандан кийин атам кайра ажырашып кетти. Командировкага көп кетесиң, тияка кетесиң, бияка кетесиң деп шылтоолоп ажырашып кетти. 15 жылдан кийин? 15 жылдан кийин. Анан ажырашып кеткенден кийин кайра келинчек ала турган болгондо анан чоң энем айтып өтпөдүмбү, катуу кыйын киши болчу. Анан жок, сенин балдарың баары талаада калабы. Алсаң биринчи келинчегиң аласың деп биринчи келинчегин алып берди кайра.
кайра алып берди. Ошондо Анда Мыскал апа аябай эле неме баягы азыркы тил менен айтканда депрессия болгон турбайбы анда? депрессия катуу болду. Уулу жанагынтип каникулда Токко. айылга барып токкурунуп алды 14 жашында. Мени болсо жанагынтип күтүп окуп өткөрөм. Ушул кызды колумдан келген жардам берем деп жүргөндө кайра жанагы турмушка берип коюшту. Аябай эле арманда болуп ыйлачы көп. Убалың атаңа жетсин солтого деп койчу эле. Өзү да тамаша көй аябай эме эмеспи. Жана солт атаң убалың жетсин деп эле ошентип коёр эле. Ошентип анан баягы 10 жыл малда жүргөндөн кийин анан 6 айлык курсту окуп калдым. Анан баягы турмушка чыкканда бала чакалуу болуп 6 каласың. айлык курс кайсында окуп атасыз? Эмнеде окуп атасыз? Дүкөнчүнүн торговлянын 6 айлык курсун окудум. Анан Ошондо анан мүмкүнчүлүк болду. Бириккенге, сүйлөшкөнгө, сырдашканга, жок, анда өтүп кетти апам. Апам А, мен турмушка чыккандан кийин эле мен 72-жылы турмушка чыктым. Апам 76-жылы турмушка өтүп каза кетти. болуп өтүп кетти. Экөө Атаңыз менен кайсы жылы ажырашып атат ошондо? атам менен Ошол каза болгонго чейин да туурабы, каза болгонго чейин бир 3-4 жыл болсо керек. 67-68 жылдары ажырашып кетти. Мен как раз 15-16 кездеримде ажырашып кетти. Анан Турмушка чыга элекке чейин ажырашкан чыга элекке турбайбы? чейин ажырашып кетти. Сиз ошону уктуңуз, укканда кандай абалда калдыңыз? Мен айылда элем ошондо айылга барып турчу деп атпаймынбы? Жанагынтип мен кийин уурданып апам менен катышып турдум да. Анан апам келип бир жумадай жүрдү. Бир жумадай жүрүп, анан кийин ооруп турам. Шаарга барып докторго көрүнүп келейин деди. Анан өзүнүн ооруган кетерин да сезген го деп коем. Анан барып эле шаарга барып Дарика күйөккө менен абдан жакшы катышты эле. Өзү айтчу эле да. Анан барып Даркүл күйөккө. Даркүл күйөккө менен анан ошонун баласына Куран окутуп, ошол жерден келип эле анан ошо эметкен экен. Ооруп больницага жатып ошол жерден кете берди. Ошо канча жашта болуп атат? 60-ында каза болду. 61-де деп койду. Ошондо 73-жылы дедиңизби? 76-жылы. 76-жылы. каза болду. Ошондо мен экинчи кызым төрөп калгам. Сиз уктуңуз, ошол уктум, кабарды уктуңуз. Абалыңыз кандай болду? Абалым аябай жаман болду. Экилүү күн мурун кеткен да шаарга. Экилүү күн кеткен, ишенген жокмун көпкө чейин. Баягы бакыр өкүрүп ыйлап ошентип. Такыр ишенген жокмун. Келип эми шаарда үйдөн чыгарды. Андан кийин Акыркы сапарга узатканда келдиңиздер. Сапарга узаткан ошо шаарда үйдө болду, ошо жанагы Жашап аткан үйдө. жашап аткан үйүндө. Улуу баласы менен жашачу да жанагы Бектурсун байке менен. Ооба. Анан ошондо Байтиктин бас бөлтөгүнө коюлуп калды апам. Бияка аларчага эмес. Аларчага эмес. Анан кийин укканда айтышты, ошо Кондучаловадан көрүштү, анда министр, маданият министри Усубалиевди уруксат берген эмес деп ошенткен экен, бирок тактап келгенде андай болгон эмес да. Усубалиев Москвада жыйналышта болгон, кийин келип уктум. Муну бирдиги эле баягы көрө албастыктан эле кылып коюшкан деди да. Араңарда эле жүрөт, атын айтпайм деп ошентип коюптур. Көрө албастык эми баягы кылым бою кандай заман, кайсы учур болсо деле боло берет экен да. Анда атаңыз бар беле ошондо? Бар болчу. Апа каза болгондо. Келген, барган. Барып. Атам барып эле турчу экен да. Катташып. Анан кийин ошол ойдон эле анан мен ошондо 20 күндө каза болду да. Эми сиз атактуу кишинин кызы болуп атасыз да, Мыскалдын кызы болуп атасыз да. Ошондо эми кандай сизге ой пайда болду? Атаңдын көрүнүкү ай, ушул ырда беле жүрө берсе болмок, сагыналы ата жолун түзүп берди эле, ошо боюнча эле жүрө берсе болмок экен, турмушун козгобой, атам албай деле койсо болмок экен деген бир ой кеттиби? Кетет да кетпегенде эми баягы эркек. Бирок анда сиз төрөлбөй калмаксыз да. Алда анысы да бар, анан эми баягы Кудай Таала айтат турбайбы? Жашоосу ошого чейин, бирок адамды бири-бирине себепкер кылып коем деп. Бирок эми ошондо апам 60 эле экен. Эми 60 деген жап-жаш болгондо, анда дагы ошо баарын айтышат да, ошондо жанагы директор болуп турган.
ошолор көп артисттерге жана Бакенкидики таттуу туш ошолардын баарын эрте чыгарып койгон экен да. Жумуштан. Жумуштан. Апам 60-ында күлгүндөй эле жаш болчу да. Ошондо филармонияда иштебей калып атат, Иштебей калып атат да. Ошо 50 жылдыгын берип туруп эле анан чыгарып койгон. Бара бер деп койгон. 50 жашында чыгарып койгон. 60-ында эмес, 60. 50 жашында эле 50 жылдыгын өткөрүп, жумгалга барып өткөрүп келген экен. Ошондо эле жумуштан чыгарып койгон да. Эс алууга чыгарып койгон да. Бирок эми анда деген атаңыз эмне үчүн ажырашып кетти болду экен? Мисалы филармонияда ырдабай калыптыр, жок экен. Жок, ырдап турганда ажырашты. Ырдап атканда, ырдап турган баягы кандай десек, жанагынтип шылтоо кылды да. Ортодо бузуклар болду, көрө албастык болду деп айтышат. Ал болбосо эмне, ошо сүйүп, күйүп, баягы турмуш кургандан кийин өзүң айткандай жашап эле жүрсө болмок да, жакшынакай эле. Жок, жанагынтип ортодо балдар баягы азыр мына жашоодогу балдардын, жаштардын ажырашканын көрүп абдан зээним кейип кетет. Мен ата-энем каза болбой эле тирүүлөй эле баягы жетимдиктин азабын тартып калдым да. Чоң энем көз өтүп кетти. Анын ортосунда жанагы кайра өгөй эненин колунда калып калдым. 3 жылдай. Анан алар жанагынтип туруп эле тиги кайра турмушка берип койду. Бунун баары ошонун кыянатчылык, жанагынтип өзүң айткандай 11-дө бүтүп, апамдын колуна барсам башкача болмокмун. Баягы эми бирок өкүнбөйм. Бала чакалуу болдум. Бир эле эмем ошол апамдай ырдап чыга албасам дагы маданият тармагында иштеп калдым. 30 жыл болот буюрса. Бирок баары бир эми арманыңыз калды да, ошол баары бир эми сиз атактуу аял затынын кызы болуп атсаңыз, ошонун жанында болбогонуңуз, алыстатып салса, мында сырдаша албай калсаңыз, арманыңыз чындыгында аттын башында эле болуп атпайбы? Негизи баягы кыз баланы өзгөчө энесинен ажыратпасын да. Неберелерин көрүп аттыбы? Ооба, 2 небересин көрүп калды. Менин колумдан, меникин уулунукунда көрүп калды бир небересин, улуу жанагы Бектурсун деген агамдыкын. Ошолорду көрүп калдым. Ошондо менин билишимче Мыскал апанын ошондо 4 баласы бар болуп атасыздар, 4 баласы болду. Тиги Сагыналы атадан бир баласы, анан кийин сиздин атаңыздан 3-өңүздөр болуп атасыздар. Эми ошол Сагыналы атандан калган бала каяктагы? Аны менен катышып жүрдүңүздөрбү? Анын аты жөнү ким? Биздин көрүүчүлөр дагы ошо билип алышсын. Анын аты Бектурсун, жана айтып өтпөдүмбү, ошо Токтобой балдар анан Бектурсун деп койгон экен, ырымдап. Андан 2 эркеги бар. Апам ошо ажырашкандан кийин ошол баласы менен турду. Келин оолдун колунда турду. Ошол жерден каза болду. Биякта шаарда. Шаарда. Кийин жана ажырашкандан кийин 5 комнат үйү бар эле. Ошону атама 3 комнатын беришти, апама 2 комнатын беришти. Анткени чоңураак эркек бала да баары бир. Экөөнү тең кыйбайм, папама да барам, апама да барам деп соттошонуп койгон экен. А мен болсо чоң энемдин колунда болгондон кийин атам тараптык болуп калат экенмин да. Кадимкиде эле соттошушуптурбу? Сот менен ажырашыптырбы? Соттошуп ажырашкан. Соттошуп. Анан эми баягы. Анда ал кезегинде эми баягы өтүп кетти да заманчы. Бирок кезегинде аябай эле ажиотажный болгон турбайбы анда? Мыскал Өмүрканова ошону күйөөсү таштап анан кийин ажырашып ушундай болуп атыптыр. Сотто жүрүшүптүр да, базыр деген тиги момундай шумдук пиар кылып ийишет го. Ошондой эле болгон экен да, бирок бул сот сеттер жок болгон үчүн баягы тар чөйрөдө болуп, тиги айрымдар гана билип, айрымдар билбей калыптыр да. Ошондой. Жана азыр деген ошо балдар жөнүндө айтып атпадык беле, урпактары жөнүндө боюнчачы. Мен өзүм берки атамдан улуу агамдын азыр 2 эркек бир кызы бар. Мен өзүмдүн болсо 3 кыз бир эркегим бар. 11 неберелүү болуп калдым. Чөбөрөлүү да болуп калдым. Жалкардын кызы болгонуна сыймыктанам. Каерде болсо айланып кетейин, Мыскалдын кызы турбайсың деп. Эмес, аябай сүйүнөм. Анан апамдын ушул ар бир кыргыздын жүрөгүнөн орун алганына аябай сүйүнүп кетем. Анткени ошо Мыскал дегенде баары таанышат да. Ошол урпактарынан Мыскал апанын жолун жолдогон, ошол ырчы болсок дегендер барбы? Эми сиз баягы билесиз да. Аралашып
көрүп жүрөбүз. Экинчи кызы менен уулу комуска качып, конкурстарга катышып жүрөт. Азырынча баягы 12-де, 14-тө. Анан буйруса болот го деп, Орусстада да бир жакшы айтылган сөз бар дейт турбайбы? Өзүнүн балдарынан чыкпаса, неберелеринен чыгат деп. Анан эми апамды тартып, ырдап эч ким. Кичүү кызым музыкальныйды бүттү, искусствону, консерваторияны бүттү. Бирок ал дагы турмушка байланып, бала чакалуу болуп, ал да чыкпай калды. Баягы элдик киши да бул эми. 70 жылдыгы, 75 жылдыгы, 80 жылдыгы дегендер өтүп атты да. Өтүп атты. Ошондо ошол укум тукумдарынын ичинен дайыма сиз жүрдүңүз, Ооба. Анткени агаларым өтүп кетти да. Өтүп кеткенден кийин өзүм ошо кыз бала болсом дагы анан тайкелерим жардам берип кетти. Тайкелерим апамдын жанагы кичине болсо да мүдөөсүн аткардым го деп коем. Ошо тайкелерим мен бир абысыным күлдүрүп коет. Айнура Кочкордон ары карай баары тайкеси, тайэжеси деп. Анан ооба баарына ыраазы болуп кетем. Муратбек Бегалиев, Мураталиев агай. Тенти. Ушулар. Анан ошо жакын тайкем жанагы Айбек Шымшыкеев. Ошол 100 жылдыгын өткөргөнгө абдан жардам берди. Китебин жазды, кылымдын авазы деп. Айбек жөнүндө аябай абдан жакшы айтып кеттиңиз эже. Мына Боореки кылымдын авазы деген ушул китеп ошол Эпкин айылынан чыккан Айбек Шымшыкеев деген журналист, өзү жазуучу, калемгер, ошол жигит жүгүрүп чуркап жүрүп мына ушул китепти чыгартканга чоң салымын кошкон балдарыбыздын бири. Көпчүлүк элдин колуна тийбей калды. Айрымдарга эле тийди. Бир ашып кетсе, бир 500-дөйбү, 300-дөйбү ушундай эле чыккан. Мунун бет ачарында өткөргөнбүз биз. Анан баягы көрүүчүлөргө дагы түшүнүктүү болсун, эже. Биякта бүт ошол баары камтылдыбы? Баары айтылдыбы? Бүт. Айтылды. Апамдын заманындагы адамдардын көбү көзү өтүп кеткен да. Ага чейин жана кичүү кызым барып, сураштырып, тайэнесинин жашаган үйүн көрүп, ушинтип келген да. Анан эң негизгиси эле ушу замандаштары, баягы апамды эметкен көпчүлүк көзү өтүп кеткен. Бирок ошентсе дагы Айбек сиңдисин канча бир тууган болгон, кайсы сиңдиси каерге турмушка чыккан бүт баары жазылуу берди. Ошо кайнелери Бегалиев агайдын эмеси эскерүүсү дегиле койчу бүт кызматта чогуу иштешкен апам менен адамдардын баары ошо көпчүлүгү кирди да. Өмүр баяны, эмне болгону. Айбек жакшы эле аракеттенди. Дагы бир чыгарса спонсор издеп, антип аракеттенди. Бирок дагы эле болот го деген үмүттөмүн да. Мускал апабыз ошондо канча бир тууган болгон? 8 бир тууган болгон. Азыр эч кимиси калган жок. Бирок ошо тайкелердин кыздары, балдары менен катышып турам. Эми апа жөнүндө көп эле жазып атышты да. Апа жөнүндөчү Кыргыз энциклопедиясында бар, Кыргыз Совет энциклопедиясында бар. Баардык жерде эле айтылып жүрөт дегендейчи. Эми биз тана албайбыз. Бул факт, бул тарыхый инсан, ошон үчүн баардык жерде жүргөн. Бул китеп эмне деген китеп болот эже? Бул китепти Эрнест Турсунов менен Дарика Жалгасова экөө биригип ошо Триумф жана трагедия деп жазган экен, ошо маданият тармагынан. Анан анын ичинде ушул апамды таржыма калын жазып өткөн да. Анан эми мунун дагы бир кичине көрүүчүлөргө да көрсөтүп коелук. Кичине баягы эмеси такталбаган дагы кээ бирдерде такталбаган маалыматты да жазылып калган да. Күмбөзү каерде коюлганы, сүйөгү каерге коюлганы белгисиз бойдон калган деген. Аягын ушундай кылып бүтүрүп коюшкан да. Эми угуп билип турушуп эле ошону эметип жазылып калган да. Ушул китепке кирип калган, китепте. Ал болсо негизи Байтиктин бас бөлтөгүнө Сүйүнбай Эралиевдин биринчи келчи Майдан деген болгон экен. Ошонун күмбөзүнүн жанына коюлган апам. Кийин кайра Мыскал фондун түзүп, Жолдошбек Токоев деген тайкелерибиз ошо түзүп, анан сүйөгүн бияка котортмок болушат. Аларчага. Анан ары кечип, бери кечип, талаш тартыш болуп, эми бул болбойт. Сүйөк жаңырткан дегеле болбойт.
деп аны токтотушкан да. А так мүрзөсү ошо Байтектин бас бөлтөгүндө коюлган. Ооба, Байтектин бас бөлтөгүндө дагы ошо биздин далай залкарларыбыз ошол жерде жатат. Сиз эми баягы Мыскал апанын кызы болуп аткандан кийин баардык жерде каякта болсун сөзсүз түрдө чакырылып, ошол укум-тугумдардын ичинен эң баягы ардактуу атул катары сизди чакырышып, кеңешип жүргөндөрүн мен билем да. Бул жанагы китепте айтып, мен анча-мынча өзүм жөнүндө айтып өтпөдүм анан. Бул дагы Жумгалдан Нургыз Рыскул кызы Жаша Мыскал деген спектакльга коюшту. Ошондо менин баягы апамдын жашоо турмушунан үзүндү алышкан да. Жана антип кызы тиякта чоңоюп, апамдын кызына жетпей, айылга келгенде, апама келгенде ыйлаганын, эми баягы китепте ошондой жазылган, эми баягы өзүң менен кеңешкенде болгонун айтасың да. Анан ошондо ошону келтирип спектакль эметишкен. Коюшкан, ооба. Коюшкан. Анан эми а жерден дагы кичине мындай ушул китеп аркылуу алып коюшкан да, мындай тактабай. Боо китеп аркылуу ушул китеп негизинде коюлду да спектакль. Негизинде коюлду. Анан кийин кичине дагы анда менин баягы айтып кетейин дегеним баягы бул жерде да кичине кемчилик болуп, жанагы такталбай мүрзөсү жоктун. Тигинде дагы ошо кичине оңдоо түстөөлөр болуп кетти. Анан айтып эскерип баягы менин көзүм тирүү тургандан кийин бирөө сурап, аныгын тактап, аныгын эметсе деген ойду айтып кетет элем. Жок, ошондо кайсы жери болуп атат жана спектакльде? Спектакльде ошондо сиз менен такыр катыштырбай атабы, сүйлөштүрбөй атабы? Мыскалдын ырдап кеткени, Сагыналы экөөнү жибергендеги Кожомкул атанын. Ошол жеринен баштап, анан кийин ал ырдап, антип жүргөндөн кийин анан кийин кыздуу болуп, Сагыналы ата каза болуп, анан мени жанагы апама жибербей, анан уурданып бардым деп атпаймынбы? Ошол жердегисин келтиришкен да. Апам ыйлап, анан мен барганда чын эле барып баягы көрүп кайра эле кеттим да. Анан тиякта окуп атсам, чоңунун көзү тирүү болчу. Анан ошол жерин келтиришкенде, а жерди көрүп алып өзүм да кошо ыйладым. Баягы ошол бирок ал жери туура эле болду да, э? Ал жери туура эле болду. Анан дагы өзүң бир айтып өткөндөй, кичине баягы сотто баягы айтылган эмелерин кошуп жиберишкен да. Өтө аша чаап кеткен. Анан кийин ошону менен атак ошо апамдын Жаша Мыскал деген спектаклин коюп, эми апамдын айтып өтпөй атпаймынбы? Айтса көп, сөз көп да. Айрым бир ошо чындыктарды, урпактары жөнүндө негизи сиздин оозуңуздан угалы дедик да. Сиз эми кутман-курак 70 жашка чыгып атасыз, 70 жаш ошо юбилейиңиз кут болсун. Мына ошонун алкагында дагы бир жолугалы эже эл сурап атат, ошо болгон чындыкты мына кызы турганда айтып калбайсыңарбы деген деп ор эки биздин жолугушуубузга ошол нерсе дагы себеп болду да, эже. Анан эми бүт баарын эле айттым деп ойлоп атасызбы же дагы калып калдыбы? Дагы эмнелерди айткыңыз келет? Бир чети апам үй бүлөсүнүн эмени өйдө жогору койду да. Өнөрдү. Эл үчүн эл деп жашады да. Даже бир жеринде айткан жери бар экен, ооруп калып, жаңы эле жакшы болгондо концертке чык десе атам урушкан го. Анан десе айтыптыр, мени апам эл үчүн төрөгөн, сен үчүн төрөдү эле деген. Бул сөздүн мааниси да өтө жогору да. Анткени эл Мыскал деп тим эле ал убакта азыркыга чейин айтышат да. Баягы эски көздөр тим эле Мыскалда ушундай. Анан анысы кандай ошо өзүнүн эл үчүн, элдин жүрөгүндө калды. Канчалаган, мына канча жыл өтсө дагы залкарлардын аты өчпөй келатпайбы? Анан эми ошого дагы бир жолу сыймыктанып кетем. Ошондо Мыскал апанын атындагы, наамындагы мектептер барбы? Эми мынча болгондон кийин тактап жүрсөңүз керек да. Ооба. Бул жерде мындай аты коюлган, бул жерде мындай болгон деп. Мыскал атындагы маданият үйүн коюшту. Башкулганда айылында. Ал Жумгалда болуп атабы? Жумгалда. Мектеп бар 10 жылдык. Эстелиги коюлду маданият үйүнө. Эпкин айылында. Кийин анан Айбек жакшы эле аракеттенди. Бул жашаган үйүнө такта коюлду деп. Анан канча эметсе дагы уруксат ала албай койдук да. Даже ушу бул Бишкектин ичинде көчөлөрү бар болду бекен? Көчөлөрү коюла элек.
анда ошол айылга эле апанын ысымы берилип, бул борбордо эң чоң көчөлөр же болбосо бир анын атындагы маданият үйлөрү же бир мындай музыкалык мектепти дагы аракеттенди Айбек. Ошонун ат наамын эметели десе, анан алар дагы абдан көп эме сунуш киргизип туруп алды да. Ошону менен ал дагы уруксат берилбей койду. Сиз өзүңүз эми учурда каякта иштеп атасыз? Өзүм Же азыр ардактуу эс алууда үйдө отурасызбы? жок. Эми 70-ке чыксам дагы Асыл баш айылында ошо китепкана бар. Айылдык китепканада эмгектенип келатам, айтып атпайм, эмдиги жыл 30 жыл болот. Анан эми буйруса жаштар келсе, өткөрүп берем деген үмүтүм бар эми. Мыскалдын кызы деп өздөрү деле кетиргиси келбейт болуш керек сизди. Ошондой деле болуш керек. Бурч уюштуруп койгом. Чоң портрети бар. Астында апамдын тарыхы, бүт баары китептери. Быйыл апамдын 110 жылдыгы. Өткөндө улуу көч программасында келип кеттим. Анда дагы уюштурушуп, Кенже Кубатова, Нуржамал Табалдиева, анда дагы Дамира Ниязбекова кайтадан ошо эскерилип ырдалып, өзүм кошо ырдап дегендей 110 жылдыгын ушу телевидение белгилеп кеттик. Андан кийин мынакей бияка Элдин өтүнүчү суранычы боюнча айтып отурам. Ыраазымын. Эми баягы маданияттын ушундай апамдын өзүндөй болуп жаралбасам дагы, ырдабасам дагы, даңкым чыкпаса дагы маданият тармагында маданияттын мыкты кызматкери наамын алып, бир нече конкурстарга деги эле койчу. Улуу көчмөндөр оюнуна да 2 жолкусуна катышып келдим. Даже 15 жылы маданиятка эмгек сиңирген ишмерликке да документ тапшырышкан. Анан эми кандайдыр болбой келатат, эми болбосо болор деп коем. Мурдагы жылы да болбой, район кайра көрсөтүп, маданияттыкка ошо ишмерликке. Анан ал да токтоп турат, анан быйыл мораторий жарыялап койгон дейт, анан эми буйруса болор. Сөзүбүздүн соңунда эми эмне демекчимин, же баары эле айтылды окшойт. Сиз жана жогоруда айтып өткөндөй, Мыскал апага тиешелүү кандай иш чара болбосун, мейли китеби болобу, же спектакльдер коюлабы, же юбилейлик бир иш чаралар өтөбү, дайыма сиздин жүргөнүңүздү көрөбүз. Ой, Мыскал апанын мынакей жапжалгыз кара чечекей кызы мына келатат деп жол бошотуп, тосуп алып, дала иш чараларды өткөрдүк элек. Бу жолу эми ошол элге дагы жакыныраак тааныштырып коюу иретинде көпчүлүктүн өтүнүчү менен айрым бир чындыктарды, айрым бир өзүңүз айтып өтпөдүңүзбү жана ушундай кеңеш кое турган учурлар болот деп, ошолорду дагы өз оосунан угалы деп сизди чакырдык эже. Ушул үстүбүздөгү жылы Мыскал апабыздын 110 жылдыгы өттү, жогорку деңгээлде өттү, жанагындай спектакльдер, Жаша Мыскал спектакль коюлду. Мына ушундай иштер жүрүп атат. Сиз эже керексиз, ошон үчүн ден соолугуңузду бекем караңыз. Сиздин ушул мына небере чөйрөлөрүңүздөн, Мыскал апанын урпактарынан, мына тиги балдары бар агаларымдын, эркек бир туугандарымдын деп атасыз. Ошолордун бирөөсүнөн болбосо дагы бирөөсүнөн чыгып калаттыр деген үмүт менен мына бүгүнкү көрсөтүүбүздү соңуна чыгаралы. Бүгүн биздин студияда атактуу, атагы алыска кеткен, даңкы далайга кеткен Тоо булбулу, кыргыз элинин сыймыктуу кызы, даңазалуу кызы, ырчы Мыскал Өмүрканованын кара чечекей кызы Айнура Канжаева менен ушул баарлашууну маекти өткөрдүк. Эгерде мүмкүн болсо, менин каналыма жазылып коюңуздар. Каналды YouTube'га кирип, Эльмира жана ичкертүү белгиси жок, Эльмира Тезекбаева деп кирсеңиздер, менин ошол маектешүү баарлашууларым чыгат. Ошого подписаться деген жери бар. Ошону акырын басып койсоңуздар, жазылып каласыздар. Мына ушундай дайыма сиздер менен мүмкүн болушунча ушундай кызыктуу каармандар менен, адамдар менен жолуктурганга аракет кыла бермекчимин. Келерки кездешкенге чейин саламатта калыңыздар.